Урматтуу телекөрүүчүлөр, сапарыбызды улантабыз. Бүгүн басмасыз күнү 7 ноябрь биздин баягы журналистика тармагында өтө чоң журналисттер күтүп жүргөн майрамдардын катары. Чындыгында аябай көңүл бурула турган, ушул күнү журналисттерге мактоолор айтыла турган, алардын кадр сыртындагы же болбосо гезиттин артындагы иштерин чагылдырып берүүчү күндөрдүн бири, жана алардын эмгегин, алардын түйшүктүү эмгегин сиздерге жеткирип берүүчү күндөрдүн бири. Урматтуу телекөрүүчүлөр, дал ушул майрамга байланыштуу биз бүгүнкү студиябызга коногубузду чакырганбыз. Филология илимдеринин кандидаты, мугалим, Эркинтоо гезитинин журналисти Ризван Исмаилова биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Жакшы келип алдыңызбы? Сиздердин кутман таңыңыздар менен жалпы эл журтубуздун таңы куттуу болсун. Жакшы келип алдыңызбы, кыйналбадыңызбы? Рахмат. Майрамыңыз менен бүгүнкү. Рахмат. Негизи журналист деген бул өтө бир түйшүктүү кесиптердин бири да. Айрыкча бул гезитте иштеген дагы бир топ эле түйшүктүү болуш керек. Анткени ал болуп аткан окуяны биз мисалы кадр аркылуу эле чагылдырып, текстти сөзү жетпей калса кадр менен эле чагылдырып берип коебуз. Ал эми журналистикада ар бирин сөзмө сөз жазып жеткирип берүү өтө бир түйшүктүү кесип деп билем мен гезиттеги журналисттерди. Анан айтсаңыз, журналисттик кесибиңиз сиздики Ленин жолу гезитинен башталган экен, Ал учурда гезитке талап кандай болчу азыркы учурга караганда? Мен оболу ушул Кыргызстанда, жалпы эле Кыргызстандын чегинде, биздин КМШ мамлекеттеринде эмгектенип жаткан жалпы журналисттерди, кесиптештеримди бүгүнкү чоң майрам менен куттуктайм. Ошону менен бирге сиздердин жамаатыңыздарды, сиздерди дагы. Чындыгында бул мындай эки чоң тарыхый окуя менен чогуу келет да. Биздин Эркинтоо гезитинин биринчи туңгуч гезитибиздин, кыргыз туңгуч гезитибиздин жарыкка чыгышы, анан Улуу Октябрь революциясынын жеңиши менен. Себеби Улуу Октябрь революциясынын жеңиши бул тарыхый окуя. Биз буну бала кезде абдан күтүп, ушундай майрамга даярданат элек. Бул жалпы биздин муундун эң чоң майрамдарынын бири болгон. Муну эч убакта тарыхтагы болуп өткөн нерселерди урмат менен гана караш керек. Ал эми сиздин сурооңузга келсек, чындыгында азыркы журналисттер менен мурдагы биз иштеген маалды салыштырып болбойт. Азыр гезиттеги журналисттерге караганда могу телевидениедагы, анан сайттардагы, теги эле социалдык тармактагы медиалардын ролу бир топ неме болуп кетти. Ал заман талабындагы нерсе катары караш керек да. Бирок мен бир нерсени айтып коеюн. Мен мына илимий ишимди дагы жазып, илимий жаатта да эмгектенип жүрөм. Бирок гезитке, журналга, гезиттин, журналдын могул өзгөчөлүгү абдан чоң. Ал архивде сакталып калат. Аны архивден издеп таап алсаңыз болот, кайсы мезгил болсун. Ал эми могу телевидение, радиодо бир жылт этип кетет. Ошол менен эгер ал алтын казынага алынбай калса, ал ошо менен мезгил менен өчүп кетет. Ошон үчүн гезиттерге биз басым жасашыбыз керек. Бул мезгил талабы. Азыр эми көбүрөөк элдер жанагы социалдык желилерде отуруп калып, алам түрдө отуруп калып, ушул маселеге деме бербей жатышат да. Мына журналистиканын азыркы эгемендүүлүктөн бери 30 жылдай убакыт өттү, бирок ошол журналистикада биздин коомдук турмушта абдан чоң окуялар болду. Ошого карабастан, ошону анализдеген, талдаган, ошого бир чоң маани берген, коомчулуктун оюн ушунчалык ичкерттен, саясатчылардын оюн ичкерттен алып изилдеген бир дагы илимий эмгекти мен көрө элекмин. Орус журналисттери, батыштын теге журналисттери, медиа өкүлдөрү биринчи кезекте болуп аткан окуяларга сөзсүз түрдө илимий жактан баа берет, ар тараптуу. Бул аналитикалык көз караш, сынчыл ой жүгүртүү, анан теге журналистикага болгон мондай канчалык ойлор карама каршылыктуу болсо, канчалык ойлор татаал болуп, анан акыйкатка, фактыга негизделсе, анан ошентип чындык чыгат. Бул алмыздыктан бери келаткан нерсе. Сиздердин учуруңуздарда талап кандай болчу гезиттерде? Бизде абдан оор эле. Мен эсимде бар, ошол институтту бүттүм, анан тилге каршы партиялык гезитке ишке кириштин өзү аябай чоң нерсе неме болчу. Чоң азап болчу, кыйын болчу. Тааныштарың болбосо, ал Союз кезинде деле ушундай болгон да. Бирок мен ошол Раматылык Асылкан Бөрүбаевич деп көп жыл бою ошол Ленин жолу гезитинин неме болуп кетти, теги башкарып кетти, редактор болуп. Анан ошол кишинин жубайы
Сусар Бөрүбаевна экөөбүз аябай жакшы элек. Мен студент кезде ошол аял менен ушунчалык жакшы элем. Ал ыр жазат эле, мен кара сөз жазат элем. Ал ырын мага окуп берет эле, мен ага кара сөзүн окуп берем. Ошентип жүрүп анан бүтүп атсам айтты, тиги сен мен эми бүтсөм айылга кетем да эже дедим. Мен айылдан мугалим болом, башка ким болмок элем десем, жок Ризван, мен сени тиги гезитке ишке орноштурганга аракет кылам деп. Мен ушул малга чейин ошол эки улуу инсанга мен үчүн абдан терең ыраазымын. Ошентип мен Капыстан Ленин жолу гезитине ишке барып калдым. Демек сиз журналистикага Капыстан гана келип калыптырсыз да? Албетте Капыстан келип калдым. Ошол менин жазгандарымды окуп, жанагыларымды окуп, жок сен журналист болуп иштешиң керек, сенден бирдеме чыгат деп, ошол эже ушундай неме болду да. Мен ушуну ушундай неме менен эскерем, абдан мындай жагымдуу мен үчүн ошол адамдардын немеси. Асылкан Бөрүбаевич абдан катаал киши болчу, талапты аябай катуу коет болчу. Анан неме ал мындай поэзияга жакын киши болчу. Ал поэзияны, прозаны, адабиятты түшүнөт эле. Ошол жагынан мен неме мага пайда болду окшойт деп ойлойм да. Анан азыркы учурда жаштардын арасында гезитте иштейин деген, ошол гезитке кызыккан жаштар барбы, жаш журналисттердин ичинде? Жок, дээрлик көпчүлүгү аз гезитте иштейм деп, дээрлик көпчүлүгү ошо телевиденияны жакшы көрөт. Анан сиздер капа болбоңуздар да, бир нерсени айтып коеюн. Азыр эми тиги мондай биз өзүбүзгө сынчыл көз караш менен караганга үйрөнүшүбүз керек. Себеби жаш журналисттердин баары эле ошо телевиденияга чыксам, анан атым тезирээк таанылса деп ойлонот. Жок, телевиденияга чыккан жакшы, бирок ошол журналисттин эки ооз сөзү менен, эки ооз анализи менен деңгээли аныкталып калат. Анан жанагындай көбүрөөк сырткы кебетесине көңүл буруп, ошо сыртында жакшынакай көрүп, сулуу болоюн деп сулуу сүйлөгөндүн өзү да керек эмес. Адамга сөз маңыздуу болуш керек, жөнөкөй болуш керек, анан сөз жүрөгүнө жетиш керек. Ал бул өтө чоң сөзгө болгон мамилени, сөзгө болгон маданиятты, сөзгө болгон бул чеберчиликти журналист өзү сиңирип, ошол өзүнүн ошол немесин, продукциясын алып чыгып көрсөтүш керек. Мына көрдүңүзбү, бул аябай чоң нерсе. Азыр бир кызык суроо болуп кетти. Сизге өмүр бою гезитте иштеп келе жатасыз, анан кийин телевидение тармагына келип иштөө кыялыңызда же оюңузда болдубу? Жок, бизди чакырган. Биз аябай жакшы акын кыз бар, Жыпары, экөөбүздү чакырган телевиденияга. Телевиденияда бирип келип иштегиле деп. Биз айтканбыз, жок, биз ошол гезитте эле иштеп калабыз деп. Мен азыр ага өкүнбөйм. Тиги телевидениянын өзүнүн тиги орусча айтканда параметрлери бар, өзүнүн тиги талаптары бар. Анан эми бизде бир жаман жери ошол тиги диктор болуп иштесиңер, азыр кутман таңдалып баратасыңар, анан ошондой болуп жүрүп, анан силер бир программаны алып кетип, ошо менен өзүңөрдүн жүзүңөрдү ача албасаңар, мондай күнүмдүк жаңылыктарды жеткирүү менен, күнүмдүк тиги немелер менен журналисттин жүзү ачылбай калат. Анын дарымети ачылбай калат, анын таланты ачылбай калат. Ал эмнеге жөндөмдү, ал кайсы тармакты абдан жакшы билет. Адам биз өзүбүздү ойнойбуз, биз универсалдыбыз. Жок, эч ким универсалдуу эмес. Ал бул жөнөкөй эле сөз, мындай өзүбүздү соороткон эле сөз. Кайсы бир тармактын өзүнүн мастерлери болот, кайсы бир тармактын өзүнүн тиги мындай шаңдуу айтканда корифейлери болот. Ошон үчүн бир неме кыргыз аябай акылдуу эл да, дарак бир жерден көгөрөт деп. Туура айттыңыз. Бекеринен айтылган эмес. Ризван эже, айтсаңыз, бул массалык маалымат каражаттары негизинен эки тараптуу бирдей чагылдырыш керек эмеспи? Акыркы учурдагы журналисттердин ичмердигине сиз кандай баа бересиз? Ой, аябай жакшы суроо. Себеби журналистте биз мындай окуп калдык да, тиги журналисттик талдоо анализдөөгө деп бизди окутту да, ошо көбүнчө эл аралык уюмдар окут да. Журналист эч убакыттан бүтүм чыгарганга акысы жок, баа бергенге акысы жок, анан бир жакка тартканга акысы жок. Журналист болгондой гана тиги чагылдырыш керек да, анан журналист эң негизинен ошол тиги иликтеп аткан нерсени жүрөгүнөн өткөрүп, анан кийин ошону ачыкка чыгарыш керек. Маселен, мен чыгарып, мына биздин саясат
саясатчылар көнүп калган, телевизордо аябай бапылдап сүйлөп, убаданы берип, кооз сүйлөп, элди алдап көнүп калган. Иш жүзүнө аны тиги камерадан кийин же тиги анын үйүндө көрсөңүз, ал саясатчы такыр башка киши, ошол маселени такыр башка айтат. Журналисттин чоң мас чеберчилиги ошол көз боймоочулукту, ошол жасалмалуулукту, ошол жанагындай өзүн өзү алдоочулукту да алып чыгыш керек. Бизде андай нерсе жок. Бизде мындай бир жактуу анан ким биринчи маалыматты таштап койсо, ошону элдер туура көрүп алышат. А биз элди дагы анализге үйрөтүшүбүз керек. Уккан, көргөн киши биринчи тиги ойлонуш керек. Бул чын элеби, бул эмне үчүн андай деп, окурманда дагы, көрөрманда дагы ошол собол болуш керек. Анан бир жактуу эле, мындай эле бир жактуу бизде ушундай аябай өнүгүп кетти да. Бир тараптуу маалымат берип, же бирөөнө бир тиги жанагы модельдер, тиги ырчылар турат го, күндө инстаграмга мен кээде карап коем да, ар түрдүү көйнөк кийип өздөрүн көрсөтүп атышпайбы? Мына ушунун өзү дагы коомдо могу жаштардын жана маданиятка, этикага болгон нерсесин аябай бузат да. Себеби алар ошол чындыкты, мындай бир тумсак сулуулукту көрө албайт. Жасалма сулуулук менен чыгып, мына биз ошентип өзүбүздү алдаганга көнүп калдык да. Ошон үчүн мындай чын жүрөктөн жасалган оокат баары бир неме болот, жүрөккө жетет. Анан жасалма нерселердин баардыгы баягы туурап, азыр эми тиги биз туурап көнүп жашап калдык да. Бирок өзүбүздүн жолубуз, өзүбүздүн чыйырыбыз, өзүбүздүн оокатыбыз жөнүндө азыраак ойлонобуз. Анан сизди да көбүрөөк биз саякатчы журналист катары тааныйбыз да. Чет өлкөлөргө көп чыгасыз, Европа мамлекеттерине. Кантип ошол мындай кандай болуп чыгып калдыңыз? Эң алгачкы ишмердүүлүгүңүз дагы ушул кантип барып калдыңыз саякаттарга? Мен баштагы биринчи сапарларым USAID болгон. Ал децентрализация боюнча макала тиги конкурс уюштуруп, ошону барып калдым. Андан кийинки 3 сапарым өзүмдүн жеке немем менен бардым. Себеби Европаны көргөндөн кийин мындай тартыла бересиң да, себеби көп нерсени алгың келет. Ал жака мындай неме кызыгып көрүш үчүн эмес, алардан бирдеме үйрөнүш үчүн, анан эмне үчүн прогресске, ошондой цивилизацияга жеткенинин бир сырларын байкап көрүп, ошого өзүбүзгө ошону ала алабызбы, биз да ошондой өнүгүүгө жетип жашаганга эмнеге болбосун деген ой менен барыш керек деп ойлойм да. Себеби азыр тиги баргандан кийин аларда ушунчалык мыйзам абдан жакшы иштегендиктен, мыйзам баарына бирдей иштегендиктен, а бизде мыйзам чоңдор үчүн иштеп, карапайым эл үчүн иштебей калбадыбы? Ошон үчүн моундай төңкөрүштөр чыгып атат да. А ошол мыйзамды сыйлап жашаган мамлекет менен анан мыйзамды кимдир бирөөлөр үчүн жакшы, кимдир бирөөлөр үчүн иштебеген мамлекеттин салыштырып да көрүш керек да. Ошондо биз өзүбүздүн немебизди, кандай жолдо баратканыбызды, кемчилигибизди сезебиз да. Анан жок, мындай эле мен 4 китеп жаздым ошолор боюнча, көбүрөөк анализге аракет жасадым. Биз эмне үчүн ушундай неме болуп турабыз, мындай бир жерде эле турабыз да, мындай өнүк албай атабыз. Аяктан көрдүк, бияктан көрдүк, модельдерди көрдүк, бирок өнүк албай атабыз да. А көрсө ал жөнөкөй эле экен. Бардык нерсе мыйзамдын чегинде болсо, мыйзам баарына бирдей иштесе, ал эмес могул мынаны карап, мен аябай таң калгам да. Мисалы үчүн биз айтабыз балдарды, кичинекей балдарды да айтабыз, бул жөн эле чоңое берет да дейбиз. Жок, көрсө курсакта жатканда эле балага жомок окуп берип, анан жомоктогу персонаждарды туурап, алардын дүйнө таанысын ойготуп, ал бала сүйлөбөгөн менен деле кичинекей 1 жашка чейин ошолордун баарын ала берет экен да. Аларда ошондой бар экен да. Аларда жанагы баланы тарбиялоонун бүт немелери иштелип чыккан да. А ошон үчүн личносттик жактан да өсүү болуп атат, неме да болуп атат. Кудай буйруса бир Парижди көрүп калсаңар, же тиги Англияны көрүп калсаңар, же сулуу Вена бар. Ушундай көрүп калсаңар, силерде деле ошол нерсе пайда болот. Сулуулук адамды жакшылыкка гана тарбиялат. Сулуулук адамды мындай боорукерликке тарбиялат, мээримге тарбиялат. Сулуулук адамды адамгерчиликке тарбиялайт. Анан айтсаңыз, ал жактан журналистикасы менен биздин журналистиканы салыштырып көрдүңүзбү? Ооба, мен аябай көп эң кызыккан маселем ошол болот да, дайыма барганда. Маселен, аларда жана өкмөт башчыларында деле, Ангела Меркельде деле, тиги Макрондо деле
мындай неме кыла беришет, мындай карикатура кылып, шылыңдашып, ошону менен бирге алар ошодон жана элдин, ал эл болбосо дагы, кандайдыр бир топ болсо дагы ошонун көз карашын билип алат. Анан өзү ошого басым жасап коет. Көрдүңүздөрбү? Мен гезиттерин көрдүм да, мондай эле неме болуп сүрөттөрүн тартып, жанагы неме менен илгери тартчу го бизде. Ошондой эле кол менен эле тартып, анан аларды сүйлөтүп, алардын диалогторун берип, ар бир кыймылы, ар бир аракети мындай массанын көз алдында да, масса ошого анализ берип турат, масса ошого неме өзүнүн көз карашын билдирип турат да. А бизде эмне кылат? Азыр бизде ошол башынан эле мындай апыртып эле жакшы көрүнүш үчүн аны мактай баштайт да. Биз мактатып эле жардан түртүп таштайбыз. Ушул мактап жардан түрткөн адатыбыз 30 жылдан бери калбай келатат да. Биз ошол өзүбүз өнүгүүбүздү кааласак, ачуусун айткандын кереги жок. Жакшынакай жолдоштук же болбосо мындай бир кемчилигин туура жеткире берип, туура айта билиш керек. Ушул маданиятты да биз сиңире албай жатабыз да. Анан ачуу айтсаң, ал кишиден жакшы сөз укпайсың. Ал кишиден ал жөнү андан реакциясы андан жаман болуп кетет. Андан жакшы сөз угуш үчүн анын ошол кемчилигин, анын туура эмес жасаган иштерин акырын мындай бир юмор менен же бир неме менен жеткире бериш керек. Жолдоштук бир жагымдуу дикция менен. Ошол эле. Рахмат, Резван айым, сиздин маек бергениңизди угуп отуруп, биз дагы убакыттын кандай өткөнүн билбей калыппыз. Азыр сизге эркин микрофон берели. Азыркы учурда бизде көйгөй болуп жаткан бардык эле блогер, бардык эле журналист болуп кетпеди. Негизи эле жалпы журналисттерге, өзүңүздүн ошол блогерлерге деп коелу, өзүңүздүн кеп кеңештериңизди айтып, майрам менен дагы куттуктап койсоңуз болот. Сизге эркин микрофон берели. Биринчиден чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Анан мен ушул немеден мезгилден убакыттан пайдаланып айтайын да. Рас биз социалдык желилерде жашагандан кийин айрыкча блогерлер бир нерсени эте аткыш керек. Эң жаман нерсе бул тамакты көрсөтүү. Эң жаман нерсе бул кийимин көрсөтүү. Бул маданияттуулук эмес. Анан жанагы тиги Инстаграмдагы ырчыларга дагы мындай бир сын көз менен караган ырчыларды бир тескеген эч нерсе жок. Алар жөн эле неме кутуруп кетишти, чынын айткандачы мындай неме сөз менен айтканда. Биз өзүбүздүн кыргыз экенибизди унутпашыбыз керек. Биз өзүнүн улуттук баалуулуктарыбызды унутпаш керек. Биздин каада салттарыбызды унутпаш керек. Бизде мындай бир биз ийменип мындай улууларды урматтап, кичилерди неме кылган элбиз. Биз канчалык блогер болуп, Европаны туурабайлы, Борбордук Азияны туурабайлы, же болбосо Американы туурабайлы, биз кыргыздын немесин жайылтышыбыз керек. Биз кыргыз мамлекетинин жарандарыбыз. Биздин ошо ар бир сөзүбүздөн, ар бир жасаган изибизден биздин кыргызга таандык эн белгилери белгилип туруш керек. Анан эле жанагы чылпагын ал десе көзүн ойгон бул болбойт да. Мен ошол нерсени абдан мындай жакшы өтө жектейм. Мондай кийимин көрсөткөн, тиги тамагын көрсөткөн, үй жайын көрсөткөн. Ал азыр неме эмес, алчы. Ал тиги андан көрөк мындай бир көзү кандай жасалат, тиги жипти кантип ийрисе болот. Ушуларды да көрсөтүш керек. Таарды кантип сөксө болот. Мына биздин немелерибиз. Бул балдар алыш керек. Биз кандай эл элек, кайсы немеге жеттик, эрага жеттик. Биз кандай неме баалуулуктар менен келатабыз. А биз мындан ары кантип кетишибиз керек. Биз өзүбүздүн түптөгү биздин ата бабаларыбыздан калган нерселерди унутпашыбыз керек. Биз кошо ала жүрүшүбүз керек. Биз кыргызбыз да ошон үчүнчү. Биз кыргызы боюнча таандыктоо үчүн ошондой бизде дух болуш керек да. Мен ошону айтат элем. Рахмат. Чоң рахмат эжеке. Дагы бир ирет майрамыңыз менен куттуктайбыз. Ар дайым ошол элге кызмат кылып жүрө бериңиз демекчибиз. Бүгүнкү Эркин Тоо гезитин дагы бүгүнкү майрамы менен туулган күнүңүздөрү куттуктап. Жок, биз Эркин Тоо 90-жылы неме болдук. А тиги Кыргыз туусу, биринчи Кыргыз туусу Эркин Тоо болуп, ооба. Негизи ушулай майрамыңыздар менен дагы бир ирет куттуктайбыз дагы сизге чың эле соолук каалайбыз. Ар дайым ушул элге кызмат кылып жүрөбүз. Жүзүңүздөн күлкү кетпей жүрө бериңиз ушундай болуп. Силерге да ийгиликтен салам. Тааныштырып коюңуз, кесиптеш. Бизде бүгүнкү коногубузда журналист, филология илимдеринин кандидаты Резван Исмаилова эжекебиз болду. Дагы бир ирет ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбызды улантабыз. Албетте, чач түшүү өнөкөтү азыркы учурда көп кездешип жатат. Эмнеге десек, балким стресстен, балким күнүмдүк ушул
маселелерден, проблемалардан. Ал эми азыркы учурда бул нерседе сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылыш керек дейт, бирок биздин чач тарач адистерибиз анын